Ассалому алейкум угармандар, биздин каналга катталып лайк басууну унутпагыла. Ата-энелерди күткөн чоң коркунуч балдарын ашыкча жакшы көрүү. Эненин боюнда бар кезинде баласы менен болгон сезим байланышы наристе төрүлгөндөн кийин андан ары улам бекемделип отурат. Бул байланыштын жетишпестиги да өтө эле ашыкча болуп кетүүсү да зыянга алып келет. Эгерде белгилүү чектен ашып кетсе, эне атанын жашоосун коркунучка салышы мүмкүн. Чектен ашкан бул мамилени көз карандылык дейбиз. Кыскача айтканда, баласын ашыкча жакшы көрүү. Чындыгында ар бир ата-эне табигый түрдө балага сезими менен бекем байланган болуп саналат. Ушундан улам туура эмес көз караштан чыккан кыйынчылыктарды өз убагында чечип, алдын албаса, потенциалдуу көз карандылык тобокелчилиги үстөмдүк кылып, баланын да, эне атанын да жашоосун коркунучка алып келиши мүмкүн. Жалпысынан алганда, ата-энеге көз каранды болгон балдарды жакшы билебиз. Балага көз каранды болгон эне аталар өздөрүнө көп деле көңүл бурдурбайт. Ашыкча жакшы көрүүдө балдар ата-энелерине көбүрөөк көз карандыбы же эне ата-энелер балдарына көз карандыбы? Мына ушул эки нерсенин кайсынысы көбүрөөк кооптуу? Албетте, балдардын ата-энеге көз каранды болуусунда кооптуулук аз деп жооп берер элек. Балдардын ата-энеге көз каранды болушу бул акырындап алардын жүрүм-турум мамилеси болуп калыптанат. Мындай жүрүм-турум күчтүүгө баш ийүү же күчтүүгө жабышуунун натыйжасында пайда болот. Ушундан улам балдардын бул акы балдары өз алдынча жашоого даярданышына тоскоолдук менен кыйынчылыктарды алып келет да, калыптанып олтуруп алар менен бирге өмүр бою калып калуучу мүнөз чечкинсиздик деп аталат. Көз карандылыкпы же социалдык жашоого даяр эместикпи? Балдардын үй-бүлөдөгү абалы куурчакча ичиндеги көпөлөккө окшош. Мисалы, көпөлөк үчүн куурчакча ичиндеги жашоонун ар бир мүнөтү чоң мааниге ээ. Ал эми көпөлөктөрдүн куурчакчанын ичинен чыгышы өзүнчө бир кызыктуу кубулуш. Куурчакча ичинде жашоосун аяктаган көпөлөк жумшак башы менен куурчакчаны тешет. Ал назик жана жумшак денеси менен куурчакчанын кичинекей тешигинен сыртка чыкканга аракет кылат. Бирок бул нерсе ага оңойго турбайт. Анткени тешик кичинекей, көпөлөк чоң. Бала көпөлөк биринчи башын, кийин денесин ошол кичинекей тешиктен чыгарганга күрөшөт. Ар кыл түстүү жумшак канаттарын жыртылып кетүү коркунучунан сактап, бирде оңго, бирде солго кыйшайып жатып, араң зорго чыгат. Эгерде эне көпөлөк бала көпөлөктүн куурчакчадан оңой олтоң кыйналбай чыгуусун каалап, аны тешип салса, бала көпөлөк өмүрү өткөнчө уча албайт. Анткени бала көпөлөк кичинекей тешиктен чыкканга аракет кылып жатканда оңго, солго кыймыл жасоосу менен денесинин жабышкан суюктукту канаттарынан сыйрып салат. Куурчакчадан ийгиликтүү чыксын деп энеси түйшөлүү менен ойлоп жаткан бала көпөлөк канатындагы суюктуктан өзү куткарып учканга даярданып жаткан болот. Бала көпөлөк куурчакчадан чыгып жатканда канаттарында суюктукту сыйрып салбаса, анда эч качан уча албайт. Канаттарын какканда нымдалышкан канаттары бири-бирине жабышып, аны ордугунун өзүн көтөрө албай калат. Куурчакчадан чыкканга аракет кылган бала көпөлөктүн аракетине боору ооруган эне көпөлөк эгер жардамдашса, анда бала көпөлөктүн жашоосунун жок болушуна себепкер болот. Мындай көпөлөк жашоосун улантуу үчүн башкаларына муктаж болот. Өзүн ар кандай коркунучтан коргой албаган көпөлөк дайыма өзүнө тамак алып келген көпөлөккө көз каранды болот. Ошентип жашоосун бирөөгө жармашып өткөнгө мажбур болуп калган неме көз каранды жашоо менен жашайт. Көпөлөк менен куурчакчага мисал келтиргендей, эне көпөлөгүнүн ашыкча коргоо сезими менен балдарына мамиле кылган эне аталар балдарына ийгиликсиз камсыз кылбастан тескерисинче зыян берип жатышат. Алардын жашоого даярданышына уруксат бербестен, социалдык жашоолорун башкаларга көз каранды абалга алып келишүүдө. Ашыкча коргоого алган үй-бүлөдө чоңойгон балдар куурчакчадан энесинин жардамы менен чыккан көпөлөк сыяктуу
өз алынча жашоону баштоо үчүн анын пайдубалын даярдоодо кыйынчылыкка учурашат. Бала ката кетирген сайын тажрыйбалуу болот. Балдар жалпы адеп ахлак эрежелерин бузганга чейин алардын каталарына анча көңүл бурбаш керек. Анткени балдар ката кетирген сайын тажрыйбалуу болушат. Тажрыйба ийгиликке кадам таштаган адамдын эң күчтүү жардамчы куралы болуп саналат. Бала иш жүзүндө чыгармачылык менен бир нерселерди аткарганда акырындап анын туура жолдорун табат. Эгерде эне ата ар дайым эле балам сен жасаба, мен жасаймын десе, же кызым сен жасай албайсың деп балдардын иш жүзүндө бир нерселерди жасатпаса, мындай балдар жашоосунда бирөөлөргө муктаж болуп калат. Бөтөнчө корголгон жана ашыкча сүйүүгө ээ болгон үй бүлөдө чоңойгон бала өзүн жана өзүнүн жөндөмдүүлүктөрүн билбейт, ката жасагандан коркот, же каталык кетирбесе да тобокелчиликке бара турган ар бир кадамында ар-сар жана чечкинсиз болуп кыжаалат акыбалга түшөт. Жүрүш турушу мындай болгон балдарды бир гана ата-энесине көз каранды бала дегенибиз туура эмес. Себеби мындай балдар балалык чагында ата-энесине көз каранды болсо, өспүрүм чагында мектептеги мугалимдерине, үйлөнгөндө жубайына көз каранды болушат. Башка адамдарга көз каранды болуу анын кадимки жүрүм-турум мүнөзүнө айланат. Ошентип ата-эненин балдарын артыкча бапестегени кийин өзүнүн балдары үчүн эле кедерги болот. Мындай ата-энелер өз балдарынын ордуна башкаларын коюшпайт. Эгер башка балдарды өз баласынын ордуна коюп сырттан карап талдап көрүшсө, өздөрүнүн баласына туура эмес тарбия берип жатканын дароо көрө алышмак. Тескерисинче, ата-энеси кез-кезинде балдарына да муктаж болуштарын аз-аздан аларга билдирүү менен баланын аракетин туура орунга кое билишсе, андай шартта бала өз чөйрөсүндө эрктүү жана күчтүү адам болууга өтөт. Баласын ашыкча жакшы көргөн эне атанын баласын күткөн коркунучтары. Баласын өзгөчө бапестеп караган эне атанын баласынын аткарышы керек болгон иштерин өзү жасагандыгы үчүн бала жашоого жеткиликтүү даяр болбойт. Бала ашыкча сүйүүдөн тажашы мүмкүн жана турмуштун айрым бир учурларында башкалардын камкордугун туура эмес жолдордо колдонуп, сүйүүгө ээ болбой калган учурларда өзүн жалгыз сезип, чечкиндүүлүк маселесине келгенде мукоктук кылат. Баласын өзгөчө бапестеп, көзүн караган ата-эне балдарын өз каалоосу менен кесип тандашына тоскоол болушат. Балдарынын каалоолоруна көңүл бурушпайт. Баласынын жаңы жашоосуна да артык баш кийлигише беришет. Баласынын көзү караган ата-эненин баласы чоң киши болгондо күндө да дайым ката кети нерселерди жасап алышым мүмкүн деген сезимге кабылып, ал сезимдин туткуну болуп жашайт. Акыры келип, бул жаңылыштыктын арты ата-энени да, баланы да жапа чеккен кырдаалга жетелеп келет. Албетте, балдар туура мээримге сугарылса терс таасир албайт. Баланын көзүн караган эне атанын жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар болот. Мисалы, мындай ата-эне балдарын таштап өлүм аркылуу ажырашууга даяр эмес. Мындай убакта балдары ата-энеден калганда жан дүйнөлүк артык баш кыйналып, психикалык аксоого душар болушу мүмкүн. Көзүн ашыкча кароо менен балдардын айрыкча эркелеткен ата-эне өз бактысын чектеп, болгон дареметин баласы бергендиги үчүн бактылуулук деген эмне экенин унутуп калышы мүмкүн. Айрыкча мындай ата-энелердин душар боло турган эң чоң тобокелдиги бирден бир маанилүү деп эсептелген руханий ачкачылыкка кабылууга коркунучу болуп саналат. Ата-эне менен баланын ортосундагы туура байланыш бактылуулукту алып келет. Ар бир ата-эне баласынын көзүн, көңүлүн карайт. Андыктан адамдардын жашоосун жабырланта турган бул тобокелдик көзөмөлгө алынышы керек. Ата-эне менен баланын ортосуна жакшы көзөмөлгө алынган мамилени туура байланыш дейбиз. Туура байланыштын азайышы менен көңүлсүз ата-эне, туура байланыштын көбөйүшү менен өтө эле камкор ата-эне пайда болот. Ата-энелер балдарына карата артык баш камкордугун азайтса, балдардын ата-энесине көз каранды болуу кооптуулугу да азаят. Куруу кыял аталар
Тажал энелер. Көпчүлүк ата-эне балдары менен болгон мамилелерин жакшы деп ойлошот. Ата-эне тарабынан туура болушу мүмкүн. Бирок бала тараптан кандай болду экен? Чындыгында бала тараптан алып караганыбызда бардыгы туурабы? Энеде эне, атадай ата болуу. Үлгүлүү үй-бүлөлөрдө эне энедей, ата атадай болушу керек. Бала дагы эненин энедей, атанын атадай болушун каалайт. Тилекке каршы, күнүмдүк жашообуз ата-энелердин башаттык ордун жок кылып келүүдө. Руханий баалуулукту жоготкон үй-бүлөдө жашаган балдар эмне кылаарын билишпейт. Азыркы күндө изилдөөлөргө карасак, куруу кыял аталар менен тажал энелерге учурап жаткандыгыбыз баарыбыз үчүн эле күнүмдүк турмуштун кадимки көрүнүшү болуп калды. Ал эми түпкүлүгү жакшы үй-бүлөдө эне мээрим менен сүйүүнүн, ата болсо кадыр-барк өкүлү болуп саналат. Ата үй-бүлөдө кадыр-барк өкүлү. Кадыр-барктын түпкү мааниси адептин тарбия эрежелерин түзүү жана бул эрежелердин аткарылуусун көзөмөлдөө. Үй-бүлөдөгү кадыр-барктын туура эмес колдонулушун, кара санатайлык менен пайдаланууну кош көңүлдүүлүк же диктатордук дейбиз. Кадыр-баркка зордоп жете албайбыз. Кыскасы, кадыр-баркка туура эмес түшүнүк берилбеши керек. Кадыр-барк диктатордук, зулумдук сыяктуу кабыл алынбашы керек. Кадыр-барк ээси болгон адам үй-бүлөдө ошол кадыр-баркка татыктуу болсо, анда ал өз ордун табат. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн тарабынан бааланат. Зулумдук менен колго алынган кадыр-барк коркутуу жана туура эмес мамилени жаратып, кадыр-баркын жоготот. Кадыр-баркка ээ болуу зулумдук жасоо, көңүлсүз, сүрдүү болуу эмес. Чыныгы кадыр-барктуу адам жакшы мүнөзү менен үлгүлүү тарбияны талап кыла билген, баарына бирдей акыйкаттуу мамиле кылган адам. Мисалы, мугалим класста кадыр-барктуу болуп саналат. Мугалимсиз класс башаламан, балдардын бир ызы-чуу тобуна окшош болмок. Классындагы окуучулардын тартипсиз жүрүш-туруштарына жаман баа берүү менен мугалимдин сүрдүү көрүнүшү негизги максат эмес. Тескерисинче, жаман баа алган окуучусуна кийинки сабакта жакшы баа алаарына ишенемин десе, кадыр-баркы жогору жана мээримдүүлүгүн көрсөткөндүгү болор эле. Дагы бир башка мисал келтире турган болсок, көп балалуу үй-бүлөнү карайлы. Үй-бүлөнүн эң улуусунун кадыр-баркына көңүл буруңуз. Көпчүлүк үй-бүлөнүн эң улуусу ошол үй-бүлөнүн кадыр-барк өкүлү болуп саналат. Майрамдарда жана тойлордо эң улуусу төрдө, сабырдуу, кадырлуу болуп отурат. Физикалык жактан эң алсыз адам болушу мүмкүн, бирок кадыр-барк жагынан үй-бүлөдө эң сыйлуу адам болуп саналат. Улуу адам кыйкырбастан, сур көрсөтпөстөн же кадыр-барк ээси болот. Тескерисинче, ал каар адам, баарынан улуу болгондуктан сыйга татып, үй-бүлөдөгү урматтуу адам болуп эсептелет. Үй-бүлөдөгү кадыр-барк өкүлү болгон ата эч качан сүрдүү, каардуу болуп чидин келтирип, бул үйдүн кадыр-баркы менмин дебеши керек. Үйдө зулумдук маанайды кармабашы керек. Мындай жалган орунга умтулган атанын орду кадыр-барк эмес, алсыз адамдын сыртка көрсөткөн тайкы мамилеси болуп саналат. Өкүнүчтүү нерсе, айрым аталар кадыр-барк темасына келгенде тескери багыттагы аракеттери менен өздөрү алсыздыктарын көргөзүшөт. Мындай ата башындагы кадыр-барктын таажысын алып, жүрө албагандыктан жеңил мүнөздүү болуп, үй-бүлө мүчөлөрүнө теңчүс сыяктуу мамиледе болушат. Үй-бүлөдөгү маселелер жана жоопкерчиликтерден оолак болуп, өзүн бейкапар алып жүрүшөт. Алардын мындай орунсуз кулк мүнөздөрү үй-бүлө мүчөлөрүнөн атага болгон кадыр-барк укугун берүүдөн баш тарттырат. Көптөгөн аталарды мени үйдө уккан эч ким жок деген сөздөрүн угуп эле жүрбөйбүзбү? Эне үй-бүлөдө мээрим өкүлү, теңдиктин үлгүсү. Үй-бүлөдө эне үй-бүлөдөгү калыстыкты камсыз кылган адилет таразасы сыяктуу. Анын калыптанышында эненин балдарына болгон мээрими жана сүйүү сезими үй-бүлөдө болуучу калыссыз жагдайларды оңго жолго салган аракеттери чоң мааниге ээ.
Ушул жагынан алып караганда сөздүн кыскасы үй бүлө ичиндеги мамилеге байланыштуу маселелердин туура чечилиши мээрим булагынын негизинде болот. Эненин эң негизги милдети ал калыстык таразасын адилеттүү пайдалануу менен үйдөгү теңдикти камсыз кылуу болуп саналат. Тилекке каршы азыркы кезде эненин сүйүүсү менен мээриминде супсактык, көңүл коштук көп болуп, энелердин өз жоопкерчиликтерин аткарууга тоскоол болуп жатат. Балдарына мээримин төгүп мамиле кылган энелерге мынчалык жумшак болбо, балдар эртең сени укпай коет деп айткан сөздөрүбүз табигый эне болууларына аларга адилетсиз басым жасалып, энелик мээримдин өкүм сүрүшүнө каршы турууга бизди душаар кылат. Дал ушул оңдойм деген ойдогу дилермандыгыбыз энедеги балдарына болгон сүйүүнү муунтуу, баланын жан дүйнөсүн тойгузган рухий азыкты керектүү даражада бербей коюу болуп саналат. Азыркы күндө келечектен корккан айрым энелерибиз балдарына мээрим нурун арнагандан мурун атанын милдети болгон кадыр барктуу орунду тандап алышкан. Бул жерде белгилей турган нерсе энелердин табигый нерв системасы жана руханий жактан жумшак болуп, жаратылышы алардын кадыр барктуу орунга ээ болушуна тоскоол болот. Эгер эне кадыр барктуу болгонго аракет кылып, атанын ордуна өзүн коя баштаса, анда ал тарбиялоо максатына жетпестен коркутуу ыкмасына өткөн болуп калат. Эми андан ары маселелерди карап көрөлү. Үйгө кеч келбеш керек экендиги жөнүндө айтылган жаш кыз кеч келген бир күнү атасынын үйдө бар же жок экенин билүү үчүн сырттан кирери менен атасынын бут кийимдерин карайт эмеспи? Эшикти ачкан энесине биринчи эле «Атам үйдөбү?» деген суроону берет. Эгерде атасы үйдө болсо, эми эмне кылам деп ойлонот. Мына ушулардын бардыгы атанын кадыр баркын сыйлаган кыз, баладагы анын таасирлери. Болбосо бул кыз эшикти ачкан энесинен да мынчалык коркмок эмес. Эне ага «Кайда жүрөсүң? Биз сага үйгө эрте кел дебедик беле?» деп урушса да, алиги кыз бала энесинин бул урушканына «Атам эмне дейт?» дегенчелик сарсана болбойт. Бул учурда кыз энесине «Эмне болуптур? Жаман нерсе жасап жатамынбы? Ишенбейсиздерби? Жетишет» деп жооп бериши мүмкүн. Токтоо эне бул маселени талдап калыстык менен чечет. Өзүнүн кадыр баркын алдыңкы орунга койгон эне ушундай жооп берген кызына каттуу мамиле жасап, урганга чейин барат. А эгер эне мээримин биринчи орунга койгон болсо, аны ошол мээрим менен тынч жана адилеттүү чечип коет. Мына ушул мисалдагыдай, эгер эне кадыр баркты алдыга койсо, үйдө каар, коркутуу жана ызы чуу пайда болот. Балдар энени энедей, атаны атадай болушун көргүлөрү келет. Бала тарбиялоодо жалгыз калган эне үйдүн ичинде бактылуулукту керектүү даражада толук камсыз кылуусу мүмкүн эмес.